Тахмина Талантбек кызы Орусиядан билим алып келип, учурда элдик банк ачык синердик коомунда эмгектенип жаткан учуру. Ал өз сөзүндө окуусун аяктап келгенден кийин жумушсуз калгандыктан кайра чет жакка иштөө үчүн кетүүнү пландап жатканын, бирок тааныштар аркылуу иш менен Камскул борборуна кайрылганда алар ушул жерге стажировкадан өтүүгө чакырышкан. Жыйынтыгында Тахминага бул жактын шарттары жагып, Кыргызстанда эле иштеп калууну чечкен. Окууну бүтүп келип, бир аз жүрүп Бишкекте кайра чет өлкөгө кеткен ойлонуп жаткам. Анан ушул долбоорду билгенден кийин ошол иш менен Камсызгул борборуна кайрылгандан кийин жөнөтүштү. Бул жакта иштеп көрүп, бул жактын шарты мага жагып, бул жакта калууну чечтим. Бул жакка келгенимде коллектив абдан жылуу кабыл алышты мени. Баарын үйрөтүп, айтып, көрсөтүп, биринчи күнү баары менен таанышып. Андан кийин өзүмдө суроолор болсо баары жардам бергенге даяр. Ошолордун артында мен адаптация алып калдым деп ойлойм. Ошондой эле ушул эле банкта Дастан Сазанов дагы толук 2 айдан бери стажировка өтүп, ай сайын 8600 сом өлчөмүндө маян алып иштеп жаткан кези. Ал өз сөзүндө жаш адистерди колдоо максатында мындай шарт түзүп берген министрликке ыраазычылыгын айтып өттү. Азыркы учурда элдик банкта IT специалист катары практика өтүп атам. Өтүп атканым 2 ай болду. Бардыгы жакшы. Ай сайын маяна берип турат. Бул болсо менин күнүмдүк жол кере, тамак аштарыма толугу менен жетет десем болот. Бүгүнкү күндө 12 пилоттук региондо элдик банк ачык синердик коом филиалдарында 30 жаш адис стажировкадан өтүп жатат жана кыска мөөнөттүн ичинде алардын 7си ушул банкта ишке орношкон. Айталы Бишкек шаары боюнча 12 жаш адис жөнөтүлүп, 4-төө туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Эмгек министри Равшанбек Сабиров белгилегендей, бул программанын негизги максаты жаш адистерге баштапкы иш тажрыйбасын алууга, тандап алган адистиги боюнча квалификациясын жогорулатууга, ошондой эле теориялык окутуу процессинде алган билимдерин жана жөндөмдөрүн иш жүзүндө бекемдөөгө мүмкүндүк берүү болуп саналат. Булар жумушка орношту дегенден кийин анан биз келип туруп булардан кабар алып, булардын жана иштөө шарттарын, айлык маянасы, анан жумуш кандай экен деп азыр эле сурадык. Булардын бардыгы айтып атышат. Эгерде биз бул жерде жумуш болбосо, биз башка өлкөгө кетет элек депчи. Биздин бүгүнкү күндөгү мамлекеттик программа, биздин мамлекет башчыбыздын өзгөчө программасы дагы ошол жанагы жаштарыбызды мамлекеттин ичинде алып калуу. Бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жумушка орноштуруу. Бүгүнкү күндө сиздер билесиздер, мамлекет ар тараптуу өнүгүп жатат. Бүгүнкү күндө ГЭСтер курулуп жатат. Мына инфраструктура, курулуштар, ГИК системасында биз бүгүнкү күндө жанагы башка өлкөлөрдөгү биздин мекендештерибизди алып келип, биз өзүбүздүн мына Кыргызстанда болуп жаткан жумуштарга максималдуу түрдө орноштурууга ушундай бир саясат алып баратабыз. Мындан тышкары министр Равшанбек Сабиров өз сөзүндө бардык стажерлорго 8600 сом өлчөмүндө стипендия төлөнө тургандыгын да кошумчалады. Ошол эле учурда министр стажировка программасы башталгандан бери жалпы 556 жаш жаран ар кандай уюмдарда стажировкадан өтүп, алардын 81 ийгиликтүү ишке орношконун айтты. Ошондуктан биз бул проекттен алкагында 3000 жаштардын бардыгын жумушка орноштурабыз, Кудай буйруса. И келечекте эгерде бул мындай апробация жакшы боло турган болсо, эффективдүүлүгүн көргөзө турган болсо, Кудай буйруса муну кийинкиге биз ошол өкмөттүн бюджетинен кошумча акча бөлдүрүп, ошол социалдык контрактты жумушка ишке ашыргандай эле жаштар стажировка программасын дагы ишке ашырабыз деген ойду айтып кетмекчибиз. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров учурда жаш адистерди колдоо, өлкөнүн эмгек потенциалын өнүктүрүүгө жана жаштарды ишке орноштурууга көмөк көрсөтүүгө багытталган мамлекеттик саясаттын маанилүү элемент экенин баса белгилейт. Белгилей кетсек, аталган программа бүгүнкү күндө өз ишин улантууда жана учурда жаштардан жана иш берүүчүлөрдөн практикага катышуу үчүн арыздарды кабыл алуу уланууда. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.